Баткенден салам, урматтуу Салам медиа каналын көрүүчүлөрү. Кечэтен бери интернет айдыңында, социалдык тармактарда көбүнүн талкуу жараткан тема Улукбек жаңы шайланып аткан премьер-министр Улукбек Мариповдун билдирүүсү жөнүндө атайын келип отурабыз. Анын айтымына караганда, азыркы учурдагы Баткен районунун суу менен камсыз кылган Төрткүл суу сактагычына келген суунун башын тажиктерге алдырыппыз деген билдирүүсү жөө болгон. Ошону тактоо максатында атайын биз ошол суунун башы жайгашкан Көкташ айылына келип отурабыз. Бул жердеги тургундардан дагы сурап көрдүк. Ошол видеонун аягына чейин чогуу болсоңуздар, сөзсүз түрдө окуянын жүрүшү менен тааныш болосуздар. Бул негизи суудун башы Кыргызстанда эле турат негизичи. Бул Улукбек Марипов кайсы ойдо мынтип сүйлөдү, кайсы протоколду негизде мынтип сүйлөдү. Биз дагы түшүнбөй калдык да. Күтүүсүз жерден эле биз дагы угуп туруп өзүнчө шок абалда калдык да. Мози мына Көкташтын жери өтө стратегиялык жер да. Мына суудун башын коруп турабыз. Мына Лейлек району боюнча жолду коруп турабыз. Анан бул жерде биздин кататабыздын кататасы жашаган жер да, бул жердечи. Анан келип туруп эле али чоңдор азыр бизде пайпак алмаштыргандай эле алмашып атат дагы. Бири келип андай деп атат, бири келип мындай деп ататчы. Ошого бул жер негизи тарыхта биздин жер болгон да, бул жерлерчи. Азыр Голонойдо тажиктер действительно талашып ататчы. Мен дагы канча жолу бардым. Ошол именно суу бөлүнгөн жерге тажиктер чыгып алып, көпүрөктүн жарымы биздики, жарымы силердики деп тажиктер талашып келатат ушул күнгө чейин. Анан бул канал кече Садыр Жапаров исполняющий президент болуп турганда мен Садыр Жапаровго Баткенде стадиондо дагы обращение кылдымчы. Союздун малдагы келишим боюнча до сих пор ошол договор келип атат да. Ушу суудун 37%-ын гана кыргыздар ичет, 63%-ын тажиктер ичет да. Эрте бул ушуга дагы өкмөт көзөмөл бөлбөсө, эрте ушу суунун аркасынан дагы чоң бир чыр чыгат да. Мен буга сөз берем да, гарантия берем мен бугачы. Неге азыр мисалы бизде дагы калк көбөйдү. Тажиктер канча көбөйсө, биз дагы күндөн күнгө көбөйт атпайбызбы? Качанга чейин биз союздун малдагы договорго чейин жашайбыз? Чек араларды бир гана зым менен эмес, чек араларды эл менен коргош керек. Бул кече ошо Улукбек Марипович айткан сөз бул биз үчүн эң маанилүү болду. Чындыгында лично мен түн бою уктаган жокмун да бул сөздөн кийинчи. Бул бир гана биз үчүн эмес, Баткен району үчүн эң керектүү канал да. Бул илгертен биз кичине жаштыкка арттырбыз балким. Бул аксакалдардын жашаган жашоосунан баштап эле Кыргызда келген. Дагы деле кыргыздыкы. Биз түшүнбөй калдык. Улукбек Марипов кече кайсыл ойдо мынтип айтты. Бизди ыңгайсыз абалга калтырды да чындыгындачы. Биз ушул канал үчүн, ушул ата бабаларыбыз жашап келген Көкташ айылыбыз үчүн канчалаган чырларды жашап өттүк. Энди бүгүнкү күнү Улукбек Марипович бул ант берип атып айткан сөзү биз үчүн совсем туура эмес болуп калды. Чындыгында биз үчүн уйку болбой калды. Бул биз үчүн керек. Туура эмес да. Эртең эсли что бул сүйлөп койду мисалычы. Бети билбейттир балким. Эгерде эрте бунун аркасынан бул биздин тажик туугандардын чырагы майтам. Эгерде ошол 2014 болду, кайсы жылы болгондогудой ок атышуу болуп кетсе, бул үчүн ким жоопкерчиликтүү болот? Бул жагынан эске алып, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөш керек. Кече жогорку кеңеште сөз болгон суунун башы деген жер, ушул жер Төрткүл суу сактагычына кетүүчү суу ушул жерден барат. Азыркы күндө мына көрүп турганыңыздар Кыргызстандын аскерлеринин чек ара заставасы. Ал эми бул оң жагдагы көрүп турган жер ушул дарбаза аркылуу суу Төрткүл суу сактагычына куят. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө кыргыз жоокерлери Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматтарынын кайтаруусунда. Жогорудагы Голонойдон келген суу ушинтип ушул жерден мына көрүп турган Төрткүл суу сактагычына келип коет. Бул Төрткүл суу сактагычынан Баткен районунун Дара айыл өкмөтүнө, ошондой эле наркы Төрткүл айыл өкмөтү, Карабак айыл өкмөтү, анын ичинде Баткен шаары толук түрдө ушул жерден суу менен камсыздалат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол айылдар ушул суунун артынан куралган десем да болот. Кээ бир айылдар ушул суунун келиши менен
айылдар түптөлгөн десек да болот. Бүгүнкү күндө 4 күн суу сактагычы көрүнүшү ушул. Суу келип атат. Анан айланып өтүүчү сууга азыркы учурдагы арыздар негизи менен облустук суу чарба башкармалыгынан сурагандарга суу бөлүнүп айыл өкмөттөргө азыркы учурда да кетип атат. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан эч кандай жооп боло элек азырынча. Ошондуктан өкмөттүн азыркы Баткендеги облустагы комментарий бизге камтылбай калды. Эмне дейбиз? Кантсек да Кыргызстаныбыздын бүтүндүгү дайыма сакталсын. Исабек Максутов, Салам Медиа, Баткен.